Азыркы шартта облустун экономикасы, мал чарбасы жана дыйканчылык менен гана чектелбестен өнөр жайы жана башка тармактар өнүккөн аймакка айлануусу зарыл. Ирригация системасын масштабтуу оңдоо жана алмаштыруу үчүн ири өлчөмдөгү каражат керек экен. Аны жергиликтүү бюджеттин эсебинен ишке ашыруу мүмкүн эмес. Жергиликтүү бюджетте акчасы жок. Мамлекеттин камкордугу жана колдоосу алдында бул көйгөй чечилет, Кудай буйрса. Жетим тоого, жаңгыз, жан жаныбарлардан бугу марал бизде гана калган. Башка жерде жок. Мына ушул күнгө мына Ысык көлдө бар экен илгери, бирок азыр бугу марал жер деген жерди биз ушу карыз үчүн иштетебиз десек, анда чын дилибизден биз бул нерсеге кичине мындай эмерек болуп атат, элдин баары кыжалат болуп атат. Биз азыр экономиканын сазында белчебизден эмес, кекиртегибизден батып турабыз. Экономикабызды көтөрүштүн эки гана жолу бар. Эки гана. Бирөө инвесторлорду тартып келип, жумуш орундарын ачып, экинчиси өзүбүздүн кен байлыктарыбызды 100% өзүбүз иштетип. Бир дагы чет мамлекетке эмес. Бир дагы кишинин катышуусу жок. Мына ошолордун бирөө жетим тоо болчу. Жетим тоо дүйнө жүзүндө экинчи орунда турат, запасы боюнча. Бул 50 эмес 500 жылга жете турган запасы бар мунун. Анан биз мурункулардын катасын кайталап, сиз туура айтып атасыз, мисалы сөз кылып, ушак кылып, калп маалыматтар таратып атпайбы? Кытайга берип салыптыр, анан Кытайда экен лицензиясы деп. Жок. 100% өзүбүздүн колубузда турат. Мурда Бакиевдин кезинде берилген экен баягы лицензиясын изилдөө иштерине. ызычуу кылып кууп чыккансыздар, Теңиртолуктар, туурабы? Ошол бойдон ал лицензиянын суроого өтүп кеткен дагы 100% өзүбүздө турат. Биз эгерде иштете турган болсок, 100% мурункулардын катасын кайталап 70-30, анан 50-49, 51-49 дебестен 100% өзүбүз иштетишибиз керек. Бир дагы чет элдин гражданын аралаштырбашыбыз керек. Башчысынан баштап пол жуугучуна чейин, шопурларына чейин биздин өзүбүздөрдүн жарандары иштейт, эгерде иштете турган болсок. Бул жерден экономикалык кризистен чыгып кетчү бирден бир булагыбыз ушул. Эгерде 500 баягы жүк ташуучу машина койсок, баягы сырьёсун эл аралык баягы неме менен, баа менен сата турган болсок, сырьёсун эле бир жылда $1 миллиард бизге түшөт. Мына тез аранын ичинде экономикалык саздан чыгып кетчү булагыбыз ушул. Биринчи баягы ача турган болсок, эгерде биринчи сырьёсун сатып, ошондон түшкөн акча менен завод салышыбыз керек. А завод салыш үчүн бир 2 жыл, 2,5 жыл, 3 жыл убакытты талап кылат. Завод салгандан кийин анан продукцияны сатып, ошону менен экономикабызды көтөрүп, кризистин сазынан чыгып кетсек болот, экономикалык кризистин. Өткөндө бир жаш бала ушу Нарындык болсо керек, айтып атат, биз дейт жетим тоону коргойбуз деп чыгып алып айтып атат. Кийинки муунга калтырашыбыз керек дейт. Эгерде эртең экономикалык кризистин сазынан чыга албай калсак, чөгүп кетип, туш-тушка дефолт болсок, мамлекетибиз чачырап кетсе, жетим тоонун кимге кереги бар болот анда? Жетим тоо сенин бала небере чөбөрөң эмес, өзүңө калбай калат дагы керек болсо. Күндөн күнгө ошо бийликке адамдардын ишеничи кетүүдө. Ошондуктан биз сизден суранабыз. Ошол ишеничтерди кайтып келиңиз. Макул. Үмүт тилек сизде калды. Макул, туура айтасыз. Сизге ушу кайрылууну берип коеюнчу, байке суранам. Балдардан берип жибериңиз. Жок, балдардан берип жибериңиз, мага алып келип берет. Өзү берип коеюнчу. Кое берип койгула. Кое берип койгула, алып келсин мен. Эртең Садыр Нуркожоевичти президент кылып шайлагандан кийин, мына эми сени шайлап койдук. Эми андан аркысын өзүң жасай бер дебестен, андан ары да колдойлук. Андан ары да коррупция менен күрөшөлүк. Будущий президент только Садыр. Сенден башканы биз көрбөйбүз. Бизден акыркы үмүтүбүз сенсиң. Ушул менин жашыма өтүп жашап, ак көлдөй ак түштүү болуп, Кудай буйрса тактыга отурасың. Кудайым жакшылык берсин. Эмгекчи эли жалпы сизди колдойт, президент болосуз буйрса. Садыр президент болобу? Садыр президент болобу? Рахмат. Садыр президент болобу?